Kesilişten ötüp tüz aydayın dep жатасыз. Светофордун күйүп өчүп турган сары сигналы болгондо эмне кылышыңыз керек деген бизге суроо берилди. Азыр сиздер kesilişке келип калдыңыздар. Анан оң тарапта светофордун сары сигналы күйүп өчүп калды да. Бул эмнени билдириши эле? Ушундай кээде светофордун сары сигналы күйүп өчүп калганда бул kesilиш жөнгө салынбаган kesilиш болуп калат. Мындайча айтканда, светофор башкарбай калат. Жашылдагы күйбөйт, кызылдагы күйбөй калат дагы. Светофордун сары сигналы эле күйүп өчүп калганда, демек сиздер кандай кыласыңар? Сиздер бул жерде өзгөчө сак болуп жүрөсүңөр дагы, жол эрежесин сактап жүрөсүңөр. Бул жерде кандай жол эрежеси болот? Эгер эч кандай белги жок болгон болсо, оң кол тараптагы унааларга жол берип жүрөсүңөр. Ал эми белги болгон болсо, белгиге карап жүрөсүздөр. Азыр бул жерди карасаңыздар, оң тарапта кандай белги турат? Негизги жол деген белги турат. Анан төмөн жагында эч кандай доска табличка жок да. Негизги жолдун багыты өзгөргөн эмес, оңго же солго бурулган эмес. Ошондо азыр түзгө кеткен жол негизги жол. Kesilişten нары өткөн дагы түзгө кеткен жол негизги жол. Ошондо силер негизги жолдосуңар. Ал эми оң тараптагы жүк ташуучу унаа менен сол жактагы трамвай экөө тең экинчи даражалуу жолдо. Ошондо ушул унааларга жол бересиңерби? Жок, жол бербейсиңер. Себеп дегенде силер негизги жолдо турасыңар. Ошол себептен силер бул kesilişte биринчи болуп өтөсүңөр. Ошондо кайсы жооп тура болду? Биринчи жооп. Kesilişten биринчи өтүшүңүз керек деген жооп тура болду. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, менин шапка профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы бар. Ошол группага кирсеңиздер болот, же болбосо ошол жерде контакт телефон номер бар. Ошол номерге байланышка чыгыңыздар. Мен силерге онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.